Assalamu алейкум, урматтуу багыстыр Кыргызстан каналы көрүүчүлөр. Кутман күн. Эң жөнөкөй тамчылатып сугаруу системасын куруп атабыз. Шлангалар. Так, мына көрүнүп турат. 20 шланга. Бир катарда, так, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 көчөт бар. Ылдыйыш. Демек, ылдыйыш болгон жерде давлениянын капельницасын орнотуш керек, тамчылаткычты орнотуш керек. Мына негизги трасса 50 шланга. Бул жерде саатына 3 тонна 600 суу чыгатат. Өлчөп көрдүк, мотордон чыккан суу. Демек, мына ушуга ылайыктап бөлүп беришибиз керек. Трасса жылып кетпеш үчүн өйдө ылдыйга мына ушундай казыктарды кагып алдык. Азыр мына кол менен теше турган тешкич жөн эле оңой эле тешет. 6 секундта. Биринчи резинасы отургузулат крайниктин. Андан кийин крайник күч менен киргизилет. Эгер күн ысык жумшараак болсо, анда тезирээк кирет. Мына ушундай кыйынчылык менен кирсе, бул жерден резинадан суу кое бербейт. Мына туугандар, крайник орнотулду. Мына ушул катарга. Мына туугандар, капельницаны отургуза турган убакыт келди. Азыр астынан жаап туруп. Акыркыдан чыкпай атат. Акыркы жаабы. Акыркыдан бир жааппы? Ошондон чыкпай атат. Кулакка жетпейт дедиңиз ачпадым. О, 18-80. Тегиз астынан чыкты. 22 менен. Эми астын жаап, үстүнө капельницаны отургузабыз. Мына туугандар, капельница системаны орнотуп бүттүк. Суу тамчылап агып атат. Saatına 23 litre su. Бардык жерде бирдей. Астындагы шлангасы 20 мм шланг. Суу өткөргүчү мынакей азайтуу өткүчү менен бул 40 литрге чейин саатына суу өткөрөт. Кааласаңыздар 40 литр, кааласаңыздар 10-20 литрге койсоңуздар болот. Мына ушул суу сактагычтан алып атат. Туурасы 1 2 3 4 5 метр. Мындай 5ке 3 экен. Чуңкурлугу 3 метрге чейин, 2,5 метрге чейин суу толтурулат экен. Азыр моторду орноттук, мотор иштеп атат ичинде. Бетондон куюлуп, ичи клей менен шыбалып чыккан. Ичине мына көрүнүп турат, пленка коюлган экен. Анын сыртынан клейленген көл. Суу кампа. Выход чыгышы 50 шланга мына көрүнүп турат. 50 шланга былтырга караганда быйыл кымбаттап калыптыр. Былтыр 45 сомдон берсе, быйыл 57-60 сомдон. Трасса келип туруп мына ушундай. Фильтр уланып атат, фильтр кадимки эле. Сеточный, сеткалуу фильтр, чыптагыч. Бул жерде чыпкаланган суу мына ушинтип бакка келет атат. Бул шланганын өткөрүмдүүлүгү бул басымга жараша 3 басым боло турган болсо, демек 11 тоннадан көбүрөөк суу айдайт. Сыйымдуулугу бул шлангга 11 тоннадан азыраак же көбүрөөк басымга жараша орто эсепмен 11 тонна деп эсептеп алалы. Бул шланганыкы болсо 800 литрден 1,5 тоннага чейин 1 саатта ошончо сууну өткөрө алат. Бул албетте басымга жараша болот. Пока мынандай астын агып атат, эртең астын ачып, мына ушундай суу топтолуп калбаш керек. Эгерде суу мына ушундай чогулуп кала турган болсо, эртеңки
саратандагы ысыкта бул суу тийгенден кийин мунун тамырын черек оорусуна алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул суу топтолбостон агып чыгып кетиш керек. Пока регулировканы эми кылабыз. Мына ушул шланга менен сиздердин көчөттөрдүн аралыгына жараша 150 метрге чейин тартып кетсеңиздер болот. Шланганы 150 метрге чейин жеткире алат. Орта есеп менен бул 70-80 тартса норма. Бул көчөттөрдүн аралык жакындыгына байланыштуу. Көчөттөр так, канчага канча. Бул жагы 4 экен. А бул жагы так 1 2 3 4 5 6 6 метр экен. Арасына шабдалда тигип койсо болот экен. Шлангалар Кыргызстандыкы производство. Өндүрүш Кыргызстан. Тамчылаткыч, краниктердин бардыгы Туркияныкы. Мына ушунун ордуна сиздер саатына 6 литр, 9 литр, 10 литр агыза турган басымга чыгарылган тамчылаткычтар койсоңуздар болот. Аны кое турган болсоңуздар бардык жерде басым бирдей болот. Бирдей суу агат. Ана тугандар, муну жеңем 300 челек сууну 3 күндө куя турган болсо, муну мотор менен азыр 1 саатта суугарып койсо болот. Суу бул жерге кампага теги ылдыйдагы каналдан, арыктан алып чыгат сууну. Алыстыгы 300 метр кампага куят. Кампаны 30 тонна кампаны бул 10 саат ашыгыракта толтурат. 10 саат толтуруп, анан бакка кое турган болсо 23 литрди 1 саатта суугарат. Эгер бул көчөттөргө суу көбүрөөк керек боло турган болсо, демек муну көбүрөөк агызып суугарса болот. Же болбосо астына кошумча мына ушундай тамчылаткыч орнотсо болот. Ал жагына бирөө, астына бирөө отургузуп кое турган болсо, демек сууну көбүрөөк. Азыр гана тамчылаткычтарды орнотуп бүтүштү балдар. Бүтүп келатышат. Жигиттер, кандай болду? Бүттүбү? Астын бекиттиңерби? Заглушканы кыргызча кылдык, жөн эле шланганы өзүн ызым менен бүгүп байлап койдук. Баягы 4 калган жерди давай бүтүргүлө жигиттер. Суу эконом болот, мында 40 эсе эконом болот. 2 эсе, мисалы үчүн канча болот? Мында 40 эсе эконом болот. Бул жагына азыр через трайник орнотобуз. Азыр бул жака тамчылаткычтарды орнотобуз. 1 гектар жерди 1 эле күндө, же болсо тез иштесе 3-4 саатта бүтүрүп койсо болот. Эң оңой, эң жөнөкөй түрү. Ечкилер келди, булактары издей баштады. Күн ысык боло баштады, буларда тозон түшүп келатат. Бүгүн буюрса 15 апрель. Мына ушул краниктерге шланганы улаганда, мына ушул термизге ысытып туруп 5-10 мүнөт. Анан мынага сайып койдук. 1 мүнөттө бүтө турган иш. Тугандар, саламатта болуңуздар. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнгө чейин. Тынч аман болуңуздар. 가져왔어.
Mına su çıktı. Mına ушундай кайрак жерлерге тоолорго мына ушундай жол менен бак кылыңыздар.